VR Social порталынын маалыматы боюнча, Кыргызстандын калкынын 35%дан ашыгы интернетти активдүү колдонот. Дүйнөлүк желеде маалыматтын көлөмү эбегейсиз болгондуктан, бул маалымат агымдарына чөгүп кетпей, ак-караны ажырата билүү талабы күндөн күнгө күчөп жатат. Жалган, кээде өмүргө коркунуч туудурган маалыматтарды жайылткандардын торуна көбүнчө жаштар түшүп жатышат. Бүгүнкү күндө медиа жана маалыматтык сабаттуулук жеке адамдын коопсуздугунун бир бөлүгү гана эмес, жалпы өлкөнүн коопсуздугуна айланды. Нужно управлять персональными данными и узнаем о средствах персональных. ЖМКны колдоо борбору, Кыргыз билим берүү академиясы жана билим берүү министрлиги менен медиа жана маалыматтык сабаттуулук боюнча сабактарды жайылтуу долбоорун баштап, Бишкек жана Чүй облусундагы 10 мектептин жогорку класстагы окуучулары үчүн пилоттук окууларды өткөрдү. Приложение позволяет пользователям смартфонов бесплатно обмениваться. Окуучулар жалпыга маалымдоо каражаттарында жарыяланган реалдуу материалдарды талкуулап, өз алдынча жалган чечмелөөлөрдөн маалыматтын чын жалганын айырмалап билүүгө аракет кылышууда. Бул сабактарда туура эмес жооптор жок. Негизгиси балдарды үгүт менен манипуляцияга ишене бербей, медиа материалдарды сын көз караш менен таразылап чечим чыгарууга үйрөтүү. Чындыкты деле айтат, бирок просто айырмалаш керек да. Билиш керек чындык каякта жалган. Анализ кылып туруш керек да, бирден айтып аткандайчы. Менин оюмча. Аябай пайдалуу болду сабактар. Көп нерсени билдим. СМИден ойлочумун бир политический нерсе деп, оказывается, силер турбайсыздар. Журналисттер, информациялар. Кыргызстанда ЖМКны колдоо борбору 4 жыл аралыгында жогорку класстагы окуучулар менен студенттер үчүн медиа сабаттуулук курстарын өткөрүп келди. Учурда мугалимдер үчүн мектеп сабактарын жана китептерди даярдоо боюнча долбоорун ишке ашырууда. В Карасуйском районе Ошской области в результате землетрясения свыше 60... Сабактардын максаты балдарга бүгүнкү күндө керек болгон, келип жаткан маалыматтарды сын көз карашта түшүнүүгө, фактыларды пикирлерден айырмалай билүүгө, медианын айткандарынын баардыгына эле далилсиз ишенбөөгө үйрөтүү болуп саналат. Азыр мектеп программасы боюнча окуучулардын ЖМКнын иштөө негиздери менен таанышууга 11-класстагы мекен таануу сабагында 1 саат убакты бар. Пилоттук долбоордун алкагында тарыхтан берген 7, мекен таануудан сабак өткөн 3 жана 1 география сабагынын мугалими тандалып алынган. Сабак өтүүнү баштоодон мурда алар өздөрү 4 күн бою медиа жана маалыматтык сабаттуулук боюнча билимин тереңдетишти. Чаще всего мы получаем информацию, то, что нам дали. Көпчүлүк учурда бизге берген гана маалыматтарды алабыз. Биз аны чайнабай эле жута беребиз деп айтсак болот. А чынында эле аны анализдегенди билүү керек. Муну балдарга үйрөтүү абдан туура. Эгер балдар өспүрүм курагында бул нерсени үйрөнүп алса, аларды манипуляциялоо оор болот. Окутууларды балдардан баштоо туура кадам. Анткени балдар биздин келечегибиз да. Поэтому с детей нужно начинать. Это очень правильный подход. Сабактар видео сюжеттер, аудио материалдар жана оюндар менен коштолуп, мугалимдерге сабак өтүүнүн интерактивдүү ыкмалары үйрөтүлдү. Алар билим берүүнүн бул кызыктуу ыкмаларын башка предметтерден сабактарды даярдоодо да колдоно алышат. Долбоорду ишке ашырып жаткандар келечекте медиа жана маалыматтык сабаттуулукту 5-класстан баштап окута баштайт деп үмүт кылышат. Анткени балдар бул курактарында интернетти активдүү колдоно баштайт. Азырынча биринчи пилоттук сабактар 9-11-класстагы окуучулар арасында гана өткөрүлдү. Бүгүнкү күндө ушул маалыматтык технология жайылып аткан шарттарда баягы салттуу эле тыюу салуу, аны токтотуп коюу жолу бүгүнкү күндө натыйжасыз экенин көргөзүүдө. Мына ошондуктан аларды токтотуп коюуга мүмкүн болбогондуктан ушул маалыматтык сабаттуулук деген нерсени алып, анан ошол жаш муундарды ошол маалыматтар менен иштей билүүнү, ошол маалыматтардын ичиндеги оң маалыматтар, терс маалыматтарды ажырата билишти жана ошол терс маалыматтардын таасирине кирип кетпеш жагын алуу максатында атайын ушул долбоор иштелип жатат. Медиа сабатсыздыкты жоюудагы кийинки кадам мугалимдер, окуучулар жана алардын ата-энелери маалымат океанында адашып кетпей, алардын өз алдынча билим алуусуна мүмкүн болгон онлайн платформаны түзүү. Бүт аалам дижитал өзгөрүүгө багыт алган чакта билим берүү дагы көңүл сыртында калбашы керек. Медиа сабаттуулук бул зарыл жана актуалдуу. Кошулгула. Кыргызстандагы медиа сабаттуулукту өнүктүрүү долбоору тууралуу кененирээк маалыматты ЖМКны колдоо борборунун сайтындагы маалыматтык сабаттуулук бөлүмүнөн жана Facebook баракчасынан алса болот.